Саламатсыздарбы? Менин өздүк каналыма кош келиңиздер. Менин атым Уралиева Кенжегүл. Мен бул каналга Будыр Шефердин «Законы победителей» деген аудиокнигасын орусчадан кыргызчага которуп атам. Ошону окуп киргизип турмакчымын. Угуп коюңуздар. Эгерде сиздерге пайдасы тийген болсо, мен абдан кубанычтамын. Будыр Шефер «Законы победителей». Байлыктын мыйзамдары. Сен өзүңдөгү бар нерседен дагы көп нерсеге жеткенге колуңан келет. Күнүмдүк тиричиликке, жашоого басырылып, унутулуп калган сенде кыялдар барбы? Эйнштейн айткан, ар бир бала гениалдуу деп. Ар бир адамдын мүмкүнчүлүк жана акысы бар жеңүүчүлөрдөй болуп жашаганга. Силер дагы мендей ойлонуп атасыңарбы? Мен дагы мага жол көргөзүүчү жылдызды издегем. Мага жардам бере ала турган жашоо установкаларын издегем. Баары мен биринчи наставник айткан сөзүмөн башталды. Мен айткам, мен ийгиликтүү болуш үчүн баарын бергенге даярмын дегем. Ал башын чайкап, господин Шефер, мен сендей ишеним менен айтмак эмесмин, деди. А мен болсом өзүмдүн сөзүмөн катуу турдум. Ошондо наставник, андай болсо, жумасына 3 жолдон келип тур. Мен эмне айткандарымдын баарын жазып, жашооңдо аткарып тур, деди. Ийгиликтүүлүктүн, бактылуулуктун формуласы болбойт. Жашоо өтө эле көп грандуу. А мен наставнигимдин менин бүгүн проблемаларымды чечип бергенге жардам бергенин каалагам. Менин күткөнүм орундалган жок. Жеңүүчүлөрдүн закону менин проблемаларымды чечүү үчүн мага эрежелерди айтып берди. Башында көп маани бербегем. Бирок кийин бул өтө чоң байлык экенин түшүндүм. Мен ошол кездеги эле кыйынчылыктарды чечкенге колдонбостон, келечектеги жагымсыздыктарга каршы курал катары колдонуп калдым. Албетте бүгүнкү күндө деле мен ар кандай оор кырдаалдарга такалып калам. Ошондо мен наставнигимди ойлойм, ал мага эмне деп айтат эле деп элестетем жана өзүмө ишенимдүүлүк келе түшөт. Мен жашоомдо ушундай кырдаалдар болгон. Кээ бир адамдар мени өзүмөн чыгып кеткенге мажбур кылган. Ошондо наставнигимди эстеп турчумун. Ал менин жиниме келтире турган нерсе адам бирөөнүн ийгиликтүү болуусуна жолтоо болуп туруу. Эч кимдин акысы жок бирөө үчүн жоопкерчилик алып, сен жакшы жашай албайсың деп айтуу. Жада калса өзүңө да айтканга акың жок. Жакшы жашай албайм, ийгиликтүү эмесмин деди. Ар кимге эле ушундай сонун наставник туш боло бербейт. Ошондуктан мен ушул аудио семинарды түздүм. Мында эң башкы өзөгү чогултулган. Мени үйрөткөн ийгиликтүүлүктүн жолу. Булардын баары эски убакыт менен текшерилген чындыктар. Көбүнчөсү бул закондорду билишет, бирок жашоосунда колдонушпайт. 10 жыл бою билип жүргөнүбүз 11-жылы өзүнүн терең маанилүүлүгү менен таң калтырышы мүмкүн. Ушул семинардын үстүндө иштеп атып, 3 нерсеге көңүл бургула. Биринчиси, кээ бир закондор бири-бирине карама-каршы тургандай сезилет. Буларды критикалай турган адамдар да табылат. Жеңүүчүлөр закондору жашоодон алынган, а жашоо парадокско бай. Карама-каршы болгондой көрүнгөн нерсе бүтүндүк болуп калышы мүмкүн. Экинчиден, кайталагандарды табасыңар. Кайбир закондор бири-бирине байланышкан. Үчүнчүдөн, жеңүүчүлөрдүн закондору менен жашоо дайым эле жеңил эмес экенин түшүнөсүңөр. Ал үчүн бизде жетишерлик күч бар. Жолу болуу дайым эле ийгиликтүүлүктүн критерийи эмес. Алар кандайдыр нерсеге негизделген жашоо образынын жыйынтыгы болуп саналат. Көбүнчө адамдар өздөрүн курмандык катары сезишет. Аларда дайым сонун актануулар бар. Бирок бизде дайыма тандоо бар. Кептин баары биз кандай кырдаалга түшүп калганыбызда эмес, ошол кырдаалды кандайча колдонгонубузда. Сенде дагы, менде дагы, ар бирибизде мүмкүнчүлүктөр бар жеңүүчү болууга. Бул аудио семинарды көп кеңештер бар мында. Дароо эле жашоодо колдонсок болот. Жеңүүчүлөр закону өзгөчө кыялдарыңа тийип, өзгөчө күч берет. 3 өзгөчө каалоо. Кыялыңды чындыкка айлантуу. Ар бир күнүңдү өзгөчө көз ирмемдерге байыт. Кандай адам боло алсаң, ошондой болгонго умтул. Биринчи закон, чечим кабыл ал. Кичинекей булак жашаган экен. Бир жолу ал чөлдө агып баратып, бир үн угат.
Давай, андан ары кабатырланбай чуркап кете бер. Булак белгисиздиктен, жаңыдан коркот, өзгөрүүдөн коркот. Албетте ал дарыя болуп, сулуу болуп шаркырап акканды каалаган. Бирок өзгөргүсү келбейт, тобокелдик жасагысы келбейт. Баягы үн дагы угулат. Эгер сен ушул кадамды жасабасаң, эчтекеге жетпейсиң. Сен жөн гана ишен. Сен сага керектүү жолду табасың. Андан ары чуркай бер. Булак андан ары чуркаганга чечим кабыл алат. Ал өзүн жаман сезет. Чөл ысып кетет андан да бетер. Булак кургап калат. Булактан буу болуп көтөрүлүп, бийик асманга чыгат да, асмандагы булутка барып кошулат. Алар узак жылып отуруп, чөлдөн чыгып, жаан болуп кайра жаайт. Булак мурдагыдан бактылуу болуп калды. Суунун толкунунда жумшак секирип кетип баратып өзүнчө ойлонот. Мен мурдага караганда өзүмдү даана, бактылуу суу сезип калдым деп ойлонот. Көбүнчө адамдар чечим чыгарышпайт, айрыкча кандайдыр бир тобокелчилик бар болсо. Өзгөрүүнүн алдында коркунуч болот. Кээ бирлер кырдаалга байланыштуу өзгөрөт. Күн тартибинде өзгөрүү болушу мүмкүн. Айлана чөйрө, тааныштар өзгөрөт. Бирок эң чоң өзгөрүү сенде болот. Именно ошондон көбүнчөсү коркушат. Өзүңө суроо бер. Азыркы абалыңда эле калгың келеби, же өсүп өнүгүп жакшы жакка өзгөргүң келеби? Ар бир өзгөрүү чечимден башталат. Туура эмес чечимден коркуу, белгисиздиктен коркуу бул жашынып отура берүү. Чечим чыгаруу гана мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Ар бир чечим чыгаруу бул разрыв, кадам шилтөө, бир нерседен кетүү. Ар бир кадамды багыттап туруу керек. Ар бир багытталган кадамыңды башка жолдордон отказ кылуу. Олуттуу чечим, башка мүмкүнчүлүктөрдөн сознательно отказ кылуу. Биз жасай турган чечимдерибизде мурунку жашоо менен келечек жашообузду тандайбыз. Биздеги бар нерсебизге эле бекем тура беришибизди тандай алабыз, анда жаңы мүмкүнчүлүктөрдөн баш тартабыз. Демек биз өзүбүздүн келечектеги кыялыбыздан баш тарткандык болуп эсептелет. Биз ордубуздан жыла алабыз. Жаңы максаттарыбыз үчүн бошой алабыз. Өзүбүздүн кыялдарыбыз үчүн кадам шилтей алабыз. Бир эле убакта эски жашообузда бекем туруп алып, жаңы мүмкүнчүлүктөргө жете албайбыз. Тандаш керек болот. Өзүңдүн азыркы жашооңо ишенимдүүлүгүң менен келечектеги кыялдарың экөөндө. Эмнени тандайсыз? Мурунку жашоону кармап калуубу же жаркын келечектеги мүмкүнчүлүктөрдүбү? Өзүң гана жообун билесиң. Өзүң гана билесиң бүгүнкү жашооңдо чын эле бактылуусуңбу же өзгөрүүнү талап кылабы? Өзгөрүү чечимге гана көз каранды. Биринчи кадам эрктүүлүктү, чечкиндүүлүктү талап кылат. Африкада маймылдарды кантип кармашат? Бактын доплосуна, тооктун жумурткасына болгон ташты салып коюшат экен дагы, өзүн сырдуу кылып көргөзүп кетип калат экен. Маймылдар карап отурушат. Охотник кетер менен маймыл барып дуплого колун салат. Ал колу менен ташты кармайт. Колун тартып чыгара албайт. Ал ташты кое берсе эле, каалаган убакта колун чыгарып алмак. Бирок колунан ташты чыгаргысы келбейт. Ошентип охотник келип маймылды кармап алат экен, мешокту башына кийгизип туруп. Кээ бирде биз дагы мурунку жашообуздун адаттарын кое бергибиз келбей кармап турабыз. Балким так ошолор биздин колубузду байлап, жаңы нерселерди жасатпай, бизди бактылуу кылбай атат. Силердин астыңарда негизги суроо бар. Жашоодо эмнеге жеткиңиз келет? Теодор Рузвельт айткан. Жөнөкөй адамдардын катарына кошулуп, эмне кылышты билбеген утуулар да жок, дайыма серый мышкадай болуп, бир калыпта жашап жүрө бергенден көрө, орто жолдо катарчылыктар болуп калса да, улуу иштерди кылып, улуу жеңиштерди майрамдаган жакшы. Жеңүүчүлөр өздөрү довольный болгон жашоодо жашагысы келишет. Алар тобокелчиликке коркпой эле барышат. Эптеп-септеп жашап жүрө бергенден көрө, тобокелчилик кылып, жакшы жашоого өтүшөт. Европада жакырчылык бул ачарчылыктан өлүп калуу эмес. Жакырчылык күнүмдүк эч кандай өзгөрүүсү жок жашоо.
Кандай айырмасы бар? Утулуп калбаш үчүн эле ойнойсуңбу же утуш үчүн ойнойсуңбу? Утулуп калбаш үчүн ойногондор рискке, коркунучтарга настройка болуп алышат. Утуш үчүн ойногондор жеңишти гана көрөт. Экөөнүн кимиси бактылуураак? Эмне үчүн өзгөрүүгө чечим чыгарышпайт? Биринчиден, көбүнчө адамдар ойлошот, адам бир гана иш менен алектениш керек деп. Профессияны тандоо жаш кезекте болот. Балким туура тандайсыз, балким туура эмес болушу мүмкүн. Андай болсо, жаңы чечим чыгарганга убакыт келди. Эң башкы суроо: эмне менен алектенгениңизди жакшы көрөсүзбү? Күндө сүйбөгөн ишиң менен алектене бергенге жашоо кыска. Эмне менен алектенсеңиз дагы ушул ишти сүйгөн адамдар менен конкуренциядасыз. Экинчиден, көбүнчө адамдар ойлошот, чечимди кийинчерээк деле кабыл алам деп. Убагында чечим чыгара албаган кишиде өзүнө болгон ишеним жоголот. Жана чечимди кабыл албай коюу мүмкүн эмес. Чечимди кабыл албай коюу да чечим болуп саналат. Сиз баарын мурункудай эле калтырып койгонго чечим чыгардыңыз жана чечкинсиздикти тандап алдыңыз. Бул абал сиздин көп күчүңүздү алып коет, жашооңузду оордотот, эркин кыймылдап жүргөнгө мүмкүнчүлүктү жоготот. Чечимди кийин чыгарам деп ойлошот. Эскалаторду элестетиңиз. Эскалатор дайыма жылып, сизден алыстап кете берет. Эгер кыбырасаңыз, чечим чыгара албасаңыз, максатыңыз алыстап жеткизбей кетет. Үчүнчүдөн, көбүнчө адамдар туура эмес чечим чыгаргандан коркушат. Туура эмес чечим болбойт. Сиз чечимиңиз менен бир альтернативадан баш тарттыңыз. Ошон үчүн биле албайсың кандай болорун. Эгерде башкача чечим кылсаң эмне болорун билбейсиң. Мисалы, сиз тоого барсамбы же деңизге барсамбы деп тандап атасыз. Анан тоону тандадыңыз. Анан 10 күн бою жаан жаап туруп алды. Көбүнчө адамдар ушундай болгондо айтышат: мен туура эмес чечим чыгардым деп. Алардыкы туурабы? Андай деле эмес. Алар такыр билишпейт, деңизге барышса эмне болушмак. Балким 10 күн бою отравление болуп жөшөктө жатышмак. Балким тоодо өзүңүздүн кыялыңыздагы адам менен таанышасыз. Ошон үчүн туура эмес чечим деле туура болуп калышы мүмкүн. Биз эч убакта билбейбиз. Биз бурулуп кеткен жолубуз баарынан жакшы экенин точно билбейбиз. Так ошондой эле биздин жашоодо деле. Любой чечим кылуу чечим кылбаганга караганда жакшы. Төртүнчүдөн, көбүнчөсү чечимди оңой эле кыйналбай чыгарам деп ойлошот. Айкын болуп турганды идеалдуу чечим деп ойлошот. Бир эле мүмкүнчүлүк бар, калгандары болбойт дешет. Бирок бул чечим эмес экенин билишибиз керек. Бул тандоо эмес. Эгерде тандоо болсо, эки тең жакшы альтернатива болсо, тандоо бар. Канчалык кызыктуу болсо, ошончолук оор тандоо болот. Эгерде өзүңдү сыйлагың келсе, оор тандоо кылгыла. Чечим чыгаруу жөндөмүн машыктыргыла. Тандоо менен тагдырыңды аныктайсың. Элестетиңиз, кийин бир канча жылга сиздин жашооңузга жаңы адам пайда болду. Анда сиздин машинаңыздын, үйүңүздүн ачкычы бар. Ал сиздин үйдө жашайт. Сиз отурган столдо тамактанат. Сизге кымбат болгон көп эмгек жумшаган жашоодо жашайт. Счет выпискаларды карайт. Чын эле жеттиби каалаган максатына деп текшерет. Сиздин постелиңизге жатат. Эгерде күзгүнү сын көз менен карасаңыз, аны тааныйсыз. Бул адам сиз өзүңүзсүз. Сиз аны бүгүнкү чыгарган чечимдериңиз, кыйын аракеттериңиз менен жана чечим чыгарбаганыңыз менен түзүп алгансыз. Ал кандай адам? Ал эмне менен жашайт? Эмне менен алектенет? Кандай адамдар менен мамиле түзөт? Жашоосунун сапаты кандай болот? Ар бир күнүн толук кандуу өткөргөн көңүлдүү адам болобу? Ар бир бүгүнкү чыгарган чечимдериңиз ушул суроолордун чечилишине таасир берет. Самооценкасы төмөн адамдар рискке баруудан сактанышат. Ошондуктан көп адамдар өздөрүнө жакпаган ишке байланып алышкан. Эң чоң тобокелдик келечекте өзүңө эч кандай кубаныч тартуулабаган иш менен алектенүү. Ошондуктан бир өтө ийгиликтүү адам айткан экен: эмне үчүн тобокелдикке барбайсыңар? Баары бир полдон ылдый деле кулабайсыңар да.
Ийгиликтүүлөр чечим чыгарарда өздөрүнүн чыныгы каалоолоруна ориентир кылышат. Алар чечимди тез чыгарып, ошону карманышат. Ал эми ийгиликсиз адам чечимди кечке ойлонуп атып араң чечим чыгарат. Бат эле чыгарган чечиминен баш тарта беришет анан. Жеңүүчүлөр бат чечим кылат. Алар билишет чечкинсиздикке караганда жаман чечим жакшы экенин. Алар эмне кыларын билишет, ошондуктан оңой чечим чыгарышат. Бат чечим чыгарыштын ачкычы өзүнүн кадыр баркын баалай билүү. Эгерде сен өзүңдүн кадыр баркыңды билсең, чечимди оңой чыгара аласың.